кыйынсыз деп ойлоп атасыңар. Жок. Биз силерге турмушта эң керектүү болгон өмүрүңөрдү сактап калуучу сөзсүз пайдасы тийүүчүлөрүн гана талкуулайбыз. Анда эмесе баштайлы. Эстегилечи, мектепке бара жатып силер канча жолу жол кесилиштерден өтөсүңөр. Ар бир жолду кесип өтүүдө биз жол кырсыгына кабыл болуу коркунучунда турабыз. Жол бул оюнга же сейилдөө үчүн каралган орун эмес экенин эстен чыгарбагыла. Чырагы турган жерден силер мына мындай жол чийинин көрө аласыңар. Эгер жол чырагы жок болсо, мына мындай зебра тартылат. Жок, мындай эмес. Мына момундай. Жолду мына ушундай жерден кесип өтүү керек. Эмне үчүн экенин билесиңерби? Анткени бул жерлер атайын жолду кесип өтүү үчүн жасалган. Башка жерлерден өтүү болбойт. Анткени аябай кооптуу. Эгер тегерегиңерде атайын өткүл жок болсочу, анда жолду түз кесип өтүү керек. Мына мындай. Башында сол тарапты кароо керек. Анан унаа жок болсо, өтө бергиле. Жолдун ортосуна келгенде оң жагыңарды карагыла. Эгер унаа жок болсо, өтө берсеңер болот. Экинчи эреже. Жолду кесип өтүүдө унаа жок кезде түз кесип өтүү керек. Жол чырагы бар жерден жолдон өтө турган болсоңор, кандай учурда өтүүгө болот? Унаалар үчүн жана жөө адамдар үчүн. Унаалар үчүн жол чырак мындай болот. Жөө адамдар үчүн мындай. Жолду жөө адамдар үчүн жол чырагы жашыл күйгөндө гана өтүш керек. Жолду жашыл чырак күйгөндө гана өтүү керек. Унааларга бул учурда кызыл жарык күйүп, алар силерди өткөрүү үчүн токтошот. Мектепке дайыма тротуар менен баруу керек. Бул коопсуздук. Бирок кээ бир учурларда тротуарлар жок болуп, мектепке жолдун жээги менен барыш керек болуп калат. Сен жолдун жээги менен кандай басыш туура болорун билесиңби? Унааларга карама каршыбы же бир багыттабы? Мындай учурда унааларга карама каршы багытта басыш керек. Себеби мында сен кооптуу абалды бат байкап, башка тарапка чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк аласың. Чоңуп, атайын өтүүчү жерден өт. Бул сабактан биз эмнени эстеп калдык? Биринчиден, жолду өтүүдө атайын жөө адамдар өтүүчү жерден өтүү керек. Эгерде жакын жерде андай жерлер жок болсо, анда жолду унаа жокто түз кесип өтүү керек. Дайыма эки жагыңды кара.